15 декабрда Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялап, 6 партия жеңишке жетти деп таныды. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары. Бул партиялардан төмөнкү талапкерлер депутат болуп келет. Ата журт Кыргызстан, Бакыт Төрөбаев, Фархат Исмаилов, Таалайбек Сарбашов, Айбек Маткаримов, Жеңишбек Токторбаев, Элдар Сулайманов, Равшанбек Сабиров, Жылдыз Садырбаева, Алишер Козуев, Жаныбек Кыдыкбаев, Талайбек Масабиров, Джамиля Исаева, Надира Нарматова, Камила Талиева, Гүлшаркан Култаева. Ишеним, Медербек Алиев, Эмилбек Жусупов, Таалайбек кызы Жылдыз, Сүйүнбек Өмүрзаков, Улукбек Ормонов, Нурбек Сыдыгалиев, Марат Мураталиев, Бахридин Шаббазов, Русланбек Жакышев, Миргүл Темирбаева, Айсара Абдибаева, Чолпон Султанбекова. Ынтымак, Кокулов Эрулан, Майджитова Шарапатхан, Мамытов Талант, Тентишев Бакыт, Сыдыков Мурадил, Маматалиев Марлен, Түлөбаев Балбак, Исатбек кызы Аида, Лурова Лейла. Альянс, Айдарбеков Чыңгыз, Сулайманов Алтынбек, Исраилов Азамат, Алимджанов Фархатбек, Молдобекова Гүлкан, Алимджанова Нилуфар, Оргалча Токтобүбү. Бүтүн Кыргызстан, Мадумаров Адахан, Масалиев Исхак, Токтошев Эмил, Эрбаев Алишер, Нарматова Орузайым, Кожокулова Гулия. Ыйман Нуру, Кадырбеков Нуржигит, Айжигитов Султанбай, Мамасадыков Замирбек, Раимбачаева Венера, Ашимова Динара. Ал арада 30% аялдардын квотасы менен мандат бөлүштүрүүдө Жанар Акаев тизимден чыгып калышы Альянс партиясында нааразычылык жаратты. Аталган партия бул багытта сотко кайрыла турган болду. БШКнын өзгөргөн жоосуна ылайык 7 мандат алган партиядан 3-өө аялдар болуусу шарт. Кыргыз УКасынын президентин жана Кыргыз УКасынын жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз УКасынын конституциялык мыйзамынын 65-беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-абзацына ылайык ушул биринчи кезекте ушул депутаттык мандаттарга ээ болгон саясий партиялардын мандаттарынын санын 30%дан кем эмеси көп добуш калган аял талапкерлердин арасында бөлүштүрүлөт. Ата журт Кыргызстан саясий партиясына 5 депутаттык мандат аялдар үчүн, Ишеним 4 депутаттык мандат, Ынтымак 3 депутаттык мандат, Альянс 3 депутаттык мандат, Бүтүн Кыргызстан 2 депутаттык мандат, Ыйман Нуру 2 депутаттык мандат калган. Башкача айтканда 19 депутаттык мандат аялдар үчүн ыйгарылып атат. Мындан улам Альянс партиясынан Жанар Акаевдин ордуна Токтобүбү Оргалча депутат болууда. Айрымдар бул аялдын ысымын президенттин жубайы Айгүл Жапарова менен байланыштырып жатышат. Бирок өлкө башчысынын басма сөз катчысы мандат бөлүштүрүүнү саясатташтырбоого чакырды. Президенттин жана жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык гендердик квотаны камсыздоо боюнча БШК кабыл алган процедуралык чечимдерди саясатташтыруунун, чайкоочулук кылуунун кереги жок. Биринчи айым Айгүл Жапарованын Токтобүбү Оргалча менен эч кандай байланышы жок жана аны менен эч качан тааныш болгон эмес. Ошондой эле БШКнын маалыматтык серверинде орун алган катачылыкты партиянын IT адистери моюндап, добуштар бурмаланган эместигине ынанышты. Атамекен Бүтүн Кыргызстан, Альянс, Азаттык партияларынын өкүлдөрү, Ынтымак социал-демократтар жана Ордо саясий уюмдарынын IT адистери, Таза шайлоо коомдук фондунун өкүлдөрү кирген жумушчу топ ушундай чечимге келди. Бир топ партиялар башында добуштар уурдалды деп ызы чуу салып чыгышкан болчу. Ушул оппозиционный партиялар макул болгону билинип калды да, эмне дегенде алар өздөрү катышып ичинде жүрүшөт, ар бир партиянын өкүлү. Демек, бул шайлоону туура деп бардыгы ынанган окшойт деп мен эсептейм да. Демек, бизге тынчтык керек, элибизге. Ызы чууну кимге кереги бар? Ансыз деле 3 революция болду. 3 революциядан бери эл тынчыбайбыз. Ошон үчүн бизге тынчтык керек элибизге. Ошол мыйзамды чыгарып, ошол барган депутаттарыбыз жаңы мына 7-чи сазып. Ана ушул бир эле ушу элдин бир нерсеси бар, 2 жарандык деген немелери бар. Ушуну БШКдан толук кандуу текшерип туруп, талапкерлерди анан мандат берсе, эл ошондо гана багы көксөсү сууп, мына эми балдар барыптыр деп ишенип калат. Ошентип партиялык тизме менен жаңыдан шайланган 54 депутаттын 19-у
квота менен аялдарга берилди. Ал эми бир мандаттуу округдардан шайланган 34 депутаттын баары эркектер. Бишкектин 2 округунда кайрадан шайлоо дайындалат. Боршайком жаңы чакырылыштын алгачкы сессиясы 2 жума аралыгында уюштурулаарын маалымдайт. Конституцияга ылайык Жогорку кеңештин 1-чи жыйынын парламенттин жаш курагы боюнча эң улуу депутат ачат. Улуу курактагы депутаттардын тизмесинин сап башында Ынтымак партиясынан талапкер Шарапаткан Мажитова турат. Ал 66 жашта. Руслан Калматов, Шарзат Эгембердиев, 7 канал.